Садыр Жапаров, саясаттагы 10 жыл, 2-бөлүм. Чындыкка элдин күчү менен жеттик. Токон Шайлиеванын кабинетинен чыгып, кайра түпкө келдим. Бишкектен Борбордук шайлоо комиссиясынан 2 киши менин ишимди комиссияда кайра караганы келишиптер. Чечим чыгара алышпай, убакытты аябай создуктурушту. Элдин чыдамы кетип, акиматты жана райондук ички иштер бөлүмүн тегеректеп басып алганы камынып калышты. Түнкү саат 23:30 чамасында элдин сүрүнөн коркушуп, менин талапкерлигимде туура эмес алынган, кайрадан катталды деген чечим чыгарып, колума карматышты. Ошол учурдагы элдин сүйүнгөн сөз менен айтып жеткириш кыйын. Баш кийимдерин асманга ыргытышып, ызы-чуудан түптүн ичи жаңырып эле жатып калды. Түнкү саат 12:00 баары үйлөрүнө тарап кетишти. Эртеси эртең менен турсак 1 метр кар жаап салган экен. 4 күн күнү түнү дебей эл жолдо турганда, кар жаабай эл тарагандан кийин жарыктык кар укмуш жаады. Бул да болсо Кудайдын элге боору ооруганы болду деп көпчүлүк эл жакшылыкка жооруп коюшту. Анткени чындыкка элдин күчү менен жеткен элек. Чындыктын жеңиши ошондо мен үчүн өзгөчө бакыт болгон. Ошентип 2005-жыл 28 февраль күнү 1 тур болуп, 12 талапкердин арасынан Кубан Намазалиев экөөбүз 2 турга чыктык. 13 март күнү 2 тур болуп, жеңип чыгып депутат болдум. Шайлоо түйшүгү дагы бир топко уланды. Жеңилип калган талапкерлер баары биригип алышып, мени сотко беришти. Бирок эч жыйынтык чыгара алышкан жок. Ошентип менин саясаттагы жолум башталды. Татаал, көп кырдуу жол болоорун андагы баяу сезим сезген окшойт. 22 март күнү Жогорку кеңештин 1-жыйыны өтүп, депутаттык мандаттарыбызды алдык. Мандат алганыбыз менен ичкенибиз ирим, жегенибиз желим дегендей, жүрөктөн санаа кетпей турган эле. Өлкөдөгү абал өтө оор болчу. Муну баарыбыз көрүп турганбыз. Бийлик дээрлик бүт республиканын аймагында таасирин жоготуп, башкара албай калган. Көтөрүлгөн эл улам күчөп, облустарда өз өкүлдөрүн губернатор кылып шайлай башташкан. 24 март күнү Бишкекте 50 миңден ашык киши катышкан митинг башталды. Аскар Акаевдин аргасы түгөнүп, өлкөдөн качуудан башка жол таппады. Өлкө ичи ызы-чуу түшүп жатып калдык. 2 чакырылыштын депутаттары: биз ишибизди улантабыз, силер кеткиле, Акаевчи парламентсиңер деп келишип, чоң жыйындар залын ээлеп алышты. Жок, кечээ эле 1-жыйын болуп, мандат алдык, биз легитимдүү парламентпиз деп кайра келип, 3 чакырылыштагы депутаттар ээлеп алдык. 2 чакырылыштын кайра шайланып келген депутаттары токойдогу түлкүдөй болуп, эки жакка ойноп туруп алышты. Акыр аягында же биз менен 3 чакырылыштын депутаты болгула, же 2 чакырылыш менен кеткиле деп кысымга алып жатып, 2 күндүк ызы-чуудан кийин биз 3 чакырылыштын депутаттары легитимдүү парламент болуп олтуруп калдык. Ачыгын айтсам, бул жерде да соодалашуусуз иш бүткөн жок. Бийликти колуна алган Бакиевдин командасы менен күнү түнү сүйлөшүүлөр жүрдү. Жаш саясатчы, жаш депутат катары андай сүйлөшүүлөргө катыша алган жокмун. Бирок баарынан кабардар болуп турдук. Кыскасын айтканда, бийликке келгендерге кылтыңдабай ак тилден иштеп беребиз деген убада берилди. Биринчи эле күн тартибиндеги маселе катары кантип Акаевден өз каалоом менен президенттиктен кеттим деген арызын жаздырып келебиз дегенди талкуулоого койдук. Өмүрбек Текебаев башында турган Жантура Сатыбалдиев, Каныбек Иманалиев, Кадыржан Батыров, Темир Сариев болуп, артынан барып арызын жаздырып келүү үчүн парламент бизди делегат кылып шайлашты. Москвага учуп бардык. Элчи тосуп алды. Элчиликте Танаев менен Жумалиев бар экен. Түштөн кийин Аскар Акаев келди. Жанында Айдар менен Бермет бар. Аскар Акаев: Өмүрбек Чиркешевич, менен өзүмчө сөзүм бар эле, 5-10 мүнөт сүйлөшүп алайын деди. Биз жок, баарыбыз чогуу олтуруп, чогуу сүйлөшөбүз деп болбой койдук. Анда Айдар менен Бермет дагы сүйлөшүүгө катышсын деди эле, болбойт деп аларды дагы катыштырган жокпуз. Сүйлөшүүлөр жүрө баштады. Столдун бир тарабында биз депутаттар, экинчи тарабында Аскар Акаев, Танаев, Кубанычбек Жумалиевдер олтурушту. Аскар Акаев: арызды эртең жазып келип берейин, бүгүн даяр эмесмин деди. Биз тырышып болбойбуз. Бүгүн азыр эле жазып бериңиз деп, анткени эртеңкиге чейин айнып кетсе, дагы бир топ убара болобуз деп турдук. Себеби Аскар Акаев: мен легитимдүү президентмин, эртеңге чейин ойлоноюн деп олтуруп алды. Талашып, тартышып жатып,
Анда азыр журналисттерди киргизели, ооз-2 жарыя айтып коюңуз да, эртең өз колуңуз менен жазып келип бериңиз деп жатып араң дегенде макул кылдык. 40тан ашык журналисттер күтүп турушкан эле. Киргиле дегенде бирин-бири тебелеп кирип келишти. Аскар Акаев маек куруп, өз каалоосу менен арыз берип жатканын жарыялады. Биз үстүбүздөн оор жүктү алып салгандай эле болдук. Анткени депутаттар бизге ишеним көрсөтүп жиберишкен да. Себеби Аскар Акаев официалдуу түрдө өз арызын жазып бербесе, кийинки шайланган президент легитимсиз болот деген маселе турган эле. Ошентип арызын жаздырып алып Бишкекке учуп келдик. Аскар Акаевдин арызын парламентке добушка коюп кабыл алдык. Ушул күндөн баштап саясатта абдан кызыктуу окуялар башталды. Так талаш. 24-мартта Фелик Эскуловду түрмөдөн чыгарып келишкен эле. 5 жыл олтурган. Түз эле Фелик Эскуловду президент кылабыз дегендер четтен чыкты. Бирок андай мүмкүнчүлүк жок болчу. Кырда ал башкача эле. Анткени 2005-жылдагы революциянын башында Курманбек Бакиевдин командасы турган. Айланасындагы колдогондор күчтүүлүк кылып, Курманбек Бакиев убактылуу президенттин милдетин аткаруучу болуп бекип калды. Буга Азимбек Бекназаров, Үсөн Сыдыков, Нурулу Доспол, Дастан Сарыгулов өңдүүлөрдүн таасири чоң болду. Анткени булар революция жасоо боюнча республикалык штаб башчыларынын таасирлүү мүчөлөрүнөн болушчу. 10-июлда президенттик шайлоо күнү белгиленди. Талапкерлер даярдана башташты. Негизги талапкерлер Курманбек Бакиев менен Фелик Эскулов эле. Экөөнүн ортосунда «Сен премьер-министр бол, мен президент болоюн» деген соодалашуу кызуу жүрүп жатты. Бири-бирине жол бошото турган түрлөрү жок. Республикалык штабтарын ачып, кызуу иштеп башташты. Фелик Эскуловдун республикалык штаб башчысы болуп Алмазбек Атамбаев шайланды. Өмүрбек Бабанов экөөбүздө Фелик Эскуловго иштеп бергиле деп суранды. Биз макул болдук. Баарыбызды форумдагы офисине чогултту. Өмүрбек Текебаев, Дооронбек Садырбаев, Темир Сариев, Мелис Эшимканов, Өмүрбек Бабанов жана Фелик Эскулов өзү болуп үй-мүйүз олтуруп кеңешип баштадык. Бакиев күчтүүлүк кылып кетет го, талапкерлигиңизди алып койбойсузбу дегендер да болду. Алмазбек Атамбаев: жок, алганга болбойт. Бул күрөштө биз жеңип чыгабыз, менин көзүм жетет деп өзүнүн аргументтерин айтып берди. Түштүктө 30% өзбек улутундагылар жашашат. Алар эзели түштүктөн чыккан талапкерге добуш беришпейт. Алардын добушун алсак эле, түндүк толук колдоп берсе, жеңишибиз биздики болот деп дүпүлдөп жатты. Чындыгында турмуш өзү көрсөтүп тургандай, түштүктө жашаган өзбек улутундагы жарандарыбыз түштүктөн чыккан талапкерлерге анча добуш бере беришпейт экен. Муну шайлоолордо көп байкадым. Анткени аралашып жашап жаткандан кийин ар кандай жагдайлар болот. Биринчиден, кичине кездеринен бери биргөзүшүп, бирине бири атаандашып жашашат, мушташа кетишет, ары тур бери тур болуп дегендей. Ошол себептенби айтор азыркы учурга чейин деле өзбек улутундагы жарандарыбыз түштүктөн чыккан төбөсү көрүнгөн саясатчыларыбызды жактыра бербеши ачык эле билинип турат. Экинчиден, баарына 100% жагыш кыйын эмеспи? Ала жаздын дымы кете элек учур. Жумуштан кийин күндө кечинде форумга чогулмай болдук. Мени Ысык көлгө ар бир райондун борборуна штабтарды ачып кел деп жиберишти. Бекбосун Кыдыкбаев деген агабызды алып бир жумада штабтарды ачып келип, Алмазбек Атамбаевка даректерин кагаз жүзүндө толук тапшырып бердик. Бир дагы областта мындай тез даярдык болгон жок. Азаматсыңар деп мактап, даалыга таптап бар жактарды. Үчөөбүз кофе ичип бир топко баарылашып олтурдук. Сөз кезеги келип, Кумтөр менен Каркыра жөнүндө айттым. Кумтөрдү толук мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн иштетсек, кризистен тез эле чыгып кетет элек. Ошол маселеге көңүл бурушуңарды суранам. Маселени мен жогорку кеңешке алып чыгайын, колдоп бергиле дедим. Саке эним, Акаевди эмне үчүн кубаладык? Бир эле Кумтөр эмес, бүт кен байлыкты менчигинде ээлеп алышыптыр. Ошол үчүн кубалабадыкпы? Мындан ары баарын мамлекетке алып иштетебиз. Бир аз убакыт керек деди. Каркыра боюнча айттым, биздин чек арага чейин кирип келип, пост куруп алышкан. Чөп чабыш, шалбарларыбыз, жайыттарыбыз өтүп кетип жатат. Келишимди кайра карамайынча парламенттен өткөрбөшүбүз керек дедим. Ал маселе өзүңдүн колуңда турат го, парламенттен өткөрбөй кой деди. Ошентип айткан сөздөрүнө ичим жылып тарап кеттик. Күндөрдүн биринде Алмазбек Атамбаев, Өмүрбек Бабанов, Рахат Ирсалиев үчөөбүздү автомаш заводунда жайгашкан эс алуучу жерге чайга чакырып калды. Жогорку кеңештен бошобой жатып, бир аз кечигип барып калдык. Дароо эле үчөөбүздү ооз калгыс сөздөр менен сөгүп, өзүнчө эле урушуп кирди.
Биз таң калып, андайга чыдабаган жаным ызырынып калсам, Өмүрбек Бабанов күлүп мени токтотуп койду. Көрсө ичинде 100 грамм бар экен. Кулов менен Бакиев тандем түздү. Шайлоо компаниясы токтоду деп айтканды чакырыптыр. Өзүн экономика министрлигин соодалашып алган кербез экен. Кийин 8 ай иштей албай, ал министрликтен да кетти. Бир күнү Өмүрбек Бабанов экөөбүз Алмазбек Атамбаевдин кымыз ичип эс алып жаткан жерине бардык. Арыз муңун айтты. Акаев деген ат, Бакиев деген эле атка алмашып калды. Буларды жакында кайрадан жок кылабыз, бир аз чыдагыла. Сен көтөрүп жаткан кумтөр маселеси ошондон кийин чечилет деди. Макул болуп кетип калдык. Эртеси парламентке барып кумтөр боюнча топтогон кагаздарымды Бакиев менен Куловго катар кылуу калганын көбөйтүп, 75 депутатка таркатып берип, чара көрүүлөрүн өтүндүм. Кийинчерээк комиссия түзүлүп, башында Кубанычбек Исабеков туруп, 2010-жылга чейин бир топ фактыларын ачкансыды. Бирок бул киши дагы маалымат согушунда кумтөрдөн утулду. Анткени КТР деген бийликтин кара жашыгы аркылуу бийлик өзү жеп жаткан талканын коргоп, ким болбосун бир саатта мокочо кылып коерун турмуш бүгүнкү күнгө чейин көрсөтүп келе жатпайбы? Саясий сатуу. Саясий шоулардын очогу дымып, Курманбек Бакиев президент болуп шайланып, 14-август күнү ант берүү аземи болуп өттү. Саясий оюндун картасына ылайык премьер-министр болуп Феликс Кулов бекеде. Инкылаптын ылаңы сууп, жашоо өз нугуна түштү. 2006-жылдын күз айлары Өмүрбек Текебаев, Алмазбек Атамбаевдер башында турган оппозиция мүчөлөрү конституциялык реформа жаса деп Курманбек Бакиевке каршы Ала Тоо аянтына элди топтоп 8 күн бою митинг өткөрүштү. Чындыгында 50 миңге жакын эл 8 күн бою конституциялык реформа болсун деп чын жүрөктөрүнө күнү түнү дебей тикесинен тик турушту. Оппозиция жаңы баш мыйзамдын долбоорун даярдашты. Парламентте оппозициянын даярдаган баш мыйзам долбоорун кабыл алууга 4 добуш жетпей турган эле. Мен болсо мындай саясий сасык оюндарына катышпайм деп кабинетимден чыкпай олтуруп алдым. Эшикте турган эл түптөн шайланып келген депутат деп түптүк жердештерим акын сатирик Жолочу Ырсбаев, Дамир Сулайманов, Адылхан Бекболотов, Медет Омошевич, Букуев жана башка жердештеримди элдин алдына чыгарып, оппозицияга кошулдум деп жарыяласын деп кабинетиме жибериштир. Менде болсо Алмазбек Атамбаев оппозицияны сатып премьер-министр боло турганы тууралуу толук маалымат бар эле. Анын планы боюнча Кулов элге чыгып кошулуп кетсе, Бакиевди алып түшөбүз. Эгер элге кошулбай койсо, премьер-министрликти алып кете берейин деген планы болгон. Премьер-министрлик кызматты Курманбек Бакиев менен алдын ала макулдашып коюп, Феликс Куловдун гана кадамдарын күтүп турган. Жердештериме, байкелер, мени кыйнабагыла. Силер жөн эле сасык саясатчылардын куралы болуп жатасыңар. 2 күндөн кийин Алмаз Атамбаев премьер-министрлик кызматка барат, баарыңарды сатат. Менде толук маалымат бар. Силерге билгизбей премьерлик кызматты соодалашып жатат десем, мени жаман көрүшүп, андай болушу мүмкүн эмес. Сен эл алдына чыгып элге кошулдум деп жарыялап кой деп кыйнап, түнкү саат 12ге чейин иш бөлмөмдө отурушту. Макул болбодум. Жердештерим мага таарынып кетишти. Кийин мен айткандай болуп, Алмазбек Атамбаев премьер-министр болду. Жолочу Ырсбаев агам, сен көз ачыктай эле айткан экенсиң. Баарыбызды көпүрө боло калайын деген шылтоо менен сатып кетти деп аябай арман кылды. Ошентип Атамбаев премьер-министр болуп 8 ай иштеп, бирок колунан жыргаган иш келбеди. Акыры Бакиев данакер орденин берип, алдап соолап кутулду. Ошол орденди алып жатканда көзүн жашылдантып, Курманбек Салиевич, сиз асыл адам экенсиз. Мен сизди билбей жүрүптүрмүн. Далай нервиңизге тийиптирмин. Бардык кылганым үчүн кечирим сурайм деп айтып жатпайбы?